Алимжанова Нилуфар Экипжанова сөз берилет. Рахмат, Улан Бердибаевич. Саламатсыздарбы, жыйындын катышуучулары. Мен өткөнкү жыйында сизге кайрылып кеткен элем медициналык боюнчачы, камсыздоо, үй бүлөсүнү камсыздоо. Ошол боюнча кандай иш жүрүп атат? Өткөн мен Минздрав менен сүйлөшкөн болчумун. Анткени болсо Минздрав аркылуу кылынып турган иш. Алар болсо алышкан болчу. Бул бир жагы. Экинчи болсо өзүм дагы кошумча мен өткөндө да сизге жооп берген болчумун. Биз барганда биз суранган болчубуз. Что биздин жарандардычы кандай бир мындай ушеки медицина боюнча жалгыз тиге иштеген киши эмес, аялым дагы, балдарым дагы мисалчы учетко кой боюнча. Аны болсо мына жакын арада да өзүңөр окугансыңар, белки Россиянын собеси келген болчу биякачы орун басары. Секретардын орун басары. Ошону баары менен дагы сүйлөшкөнбүз. Муну дагы айткан болчубуз. Муну дагы кагаз жүзүндө берген болчубуз. Азырынча бул мындай ылдам эмнечи ишке аша турган иш эмес экен. Бардыгым эсине алышты. Клаус дейт, бирок мындай сезимдүү эмелерди азырынча биз көрө элекпиз. Ошону ишке ашырыш керек да. Бул ден соолук, бул келечек да. Биздин көптөгөн балдарыбыз сыртта калып калат, каралбай. Ушуну ала алсаңыз көз сунуш кылчабыз. Мен сизге катты да окуп берем. Ушул катты сизге берем. Мага берсиңер, мен жооп берейин. Деген Москвада биздин эмгектенген мигранттар атынан кат түшкөн. Ушул боюнча иштешейли. Себеби медицинаны өз убагында албаган балдар кийин ошол эле бала бакчага, мектепке ала албай. Bunun артынан да көп проблемалар болуп атат. Рахмат.